Хорошо, мен анда сразу азыр телефондан эле кирейин. Менин приложениямды карап көргүлө. Эгерде ошол эле нерселерди силердин телефондогу программалар жасай алса, анда, пожалуйста, ошолорду колдонсок болот. Именно мен айткан Pixel Lab'ды түшүрүш шарт эмес, анткени биз ал жерде жөнөкөй эле бир нерсе жасайбыз. Так, баштайлы анда. Телефондон Zoom'ду ачайын. Мына мен Zoom'ду ачтым телефондон, эми телефондон баштайлы. Кечиккендер болсо, не проблема. Сабакты угуп жетишип калсаңыздар эле болду. Мына баштадык анда. Экран. Мен силерге азыр кайсы программаны көрсөтөйүн дедим. Мынакей Pixel Lab деген программаны түшүрүп алсаңыздар болот. Так, дагы азыр видео дагы бир программа колдонобуз. Эки нерсе иштетебиз. Бул азыр KineMaster болушу мүмкүн, же дагы InShot же каалаган бир видео менен иштөөчү программа керек. Азыр бүгүнкү тапшырмабызда биз жөнөкөй эле нерселерди жасайбыз, бирок аягында жакшынакай бир видео реклама сыяктуу чыгат. Биринчиден Pixel Lab'ды ачайын мен. Pixel Lab'дын ордуна мисалы башка PixArt же ошол сыяктуу башка программа болсо деле болот, не проблема. Итак, мына Pixel Lab'ды ачтым. Pixel Lab'ды ачкандан кийин мага фон, арткы фонум ак эле болсун. Ак деп бул жактан айтайын. Так, color. Ак. Мына фонду жөн эле ак түс кылып бердим. Эми үстүнө биз азыр реклама үчүн текст жазабыз. Азыр бул жактагы текстти өчүрүп, ак фонго текст кошойлу. Текстибиз кандай болсун? Мисалы, sale деп чыгат, көбүнчө sale деген эмне дегени? Распродажа дегени. Инстаграмдан сториске киргенде же постторго киргенде ортодо реклама деп анча-мынча нерселер чыгып калат. Вот ошолор Инстаграмга булар акча төлөйт, реклама башка адамдардын арасында алардын рекламасы чыгыш үчүн. Биз дагы ошол жака бериле турган бир рекламный кичинекей мини ролик жасайбыз. Муну чоңойттук. Sale деп чоңойткондон кийин бул программа менен кече Photoshop группасында иштедик, эгер адашпасам. Тексттин эми көрүнүшүн өзгөртүшүбүз керек. Шрифттерди билсеңиздер керек. Фонт деген жерде, мынакей фонт. Бул так, sale деген жазуу примерно элестетиңиздер, кандай жазылат. Көп жерде иштетилет бул жазуу. Мисалы, мына ушундай болсун. Цвет, sale кандай жазылат? Цвет. Так. Кара боло берсин азыр баары эле. Анткени азыр биз башкача бир эффект колдонобуз. Ал жерде бир гана кроссовкалардын немеси алмашат. Цвет алмашат, калган эч жак өзгөрбөйт. Sale дедик. Эми үстүнө дагы бир Nike деген сүрөт же жазуу кошуп койсок болот. Азыр бул текстти өчүрөйүн. Үстүндөгү плюс дегенди басып, азыр жаңы окуучуларды кошуп коеюн. Альбина Жылдыз. Сразу белгилеп албасам, унутуп калат экенбиз. Кыздар, микрофондорду өчүп койгула. Бири-бирибизге мешать этпейли. Альбина келди, Альбинаны да белгилеп коеюн. Окей. Мынакей, эми улантабыз.
Эмне дедик, азыр бул жерге үстүнө мен азыр мисалы Nike деген фирмага бир реклама жасап атам. From Gallery, бул жерде мен анын сүрөтүн даярдап койгом. Мисалы ушул сүрөттү азыр эми колдоном, бул үстүндө жөн эле бул Nike деп жазуу чыгып турсун. Андан кийин астына болсо дагы бир реклама. Бул кандай реклама, кандай распродажа болуп атат, ошону сөзсүз түрдө көрсөтүшүбүз керек. Давайте здесь лучше шрифтин башкача эле жасайлы. Жакшы жакпай жатат мага. Так, где наш шрифт? Фонт. Мына ушул жакшыраак болду. Эми астына кандай реклама болуп атат, эмне болуп атат, ошону сөзсүз түрдө көрсөтүп беришибиз керек. Көрсөтүш үчүн бул жерге айтабыз. Например, мисалы кандай распродажа болуп атат. Минус 30% дагы эмне на всю коллекцию. То есть жаңы сезон, эски сезон карабай, бардыгына ушундай скидка болуп жатат деп бул жерге айттык. Кайра эле фонтту алмаштырабыз. Цвет темный, прям окшош капкара цвет болсун. Окей. Эми ортого азыр эми кайсы примерно бир модель беребиз кроссовкалардын. Мен мисалы бул жерде окшош модельдеги кроссовкаларды даярдап койгом. Ошолор бул жерде кандай анимация болот? Мисалы ар бир немеде секундада мисалы кроссовка эле алмашат, калган цветтер, калган текст өзүнчө тура берет. Ошондо анимация окшоп калат. Биринчи мисалы кызылдан баштайлы. Кызылды мынакей ортого койдук. Бул азыр бизде мына кичинекей бир пост болду. Бул жерде мындай болуп кетиши мүмкүн. Ушинтип кроссовка биздин жазууларыбызга бузуп салбаш үчүн кроссовканы басып, кийин астында бул программа сөзсүз, бул программа болуш шарт эмес. Бул жерде азыр мен жасап аткан эле нерселерди эгер колуңуздагы программа башка программа менен жасай алсак, анда каалаган башка программа кете берет. Текст менен, сүрөт менен иштеген любой программа болот. Бул жерде телефондун өзүнүн эле редакторлору бар, ошолорду эле колдонсок болот. Бул жерде азыр мына биздин сүрөтүбүз, жазуусу жабып калды. Ошондой болбош үчүн астында to back деген бар. To back десек, биздин кроссовкабыз жазуунун артына өтүп кетет. Pixart менен деле жасасак болот, ооба. Мына кроссовканы жайгаштырдык, бир аз чоңойтуп койсок болот. Мына азыр биринчи сүрөтүбүз даяр. Биз азыр ушул сыяктуу 4 сүрөт даярдайбыз. Бардыгында мына мисалы save as image дейли. Save to gallery. Рекламасы бүтсүн. Азыр эми кече кыздар айткандай интернетти өчүрүп салсак реклама чыкпайт. Бирок азыр интернетти өчүрсөм сиздер менен дагы телефондун байланышы үзүлүп калат. Эми биринчи сүрөтүбүз даяр. Эми экинчи сүрөттө ушул эле жерге окшоштуруп эми экинчи кроссовканын сүрөтүн коебуз. Мисалы кара. Эми муну прям ушул менен окшош болуп туп-туура дал келиш үчүн биз үстүнө койгон кроссовканын фонун өчүрүп салалы. Кана фон. Erase color деген нерсе бар. Бул жерде фон жөн эле ак, жөнөкөй эле түс болгончо муну өчүрүш оңой эле болот. Мына кроссовканын размер туп-туура кылып койдук. Эми бул сүрөттөн биз кызыл кроссовканы өчүрүп, только кара сүрөт калыш керек. Кандай жасайбыз? Кайра эле ошо караны бастык.
to back. To back дегенде азыр кызыл чыкты. Кызылды өчүрүп салабыз. Кара калды. Эми бул сүрөттү кайра save image и телефонго сохранить. Дагы башка бир кроссовканын сүрөтүн коебуз. Бул жерде менде жана айткандай эле 4 сүрөт бар. Кийинки түсүн коебуз. Кайра эле биринчи бул сүрөттүн фонун алып салышыбыз керек. Erase color. Мынакей. Erase colorга бастым. Enable. Окей. Так, муну кичирейтип, кайра эле баягы жерге тууралап коебуз. Эми ак кроссовка калып артындагы кара жер өчүш үчүн кайра муну send to back караны өчүрүп салабыз. Муну кайра сохранить этип коебуз. Save as image. Ошо рекламалар эле адамдын убактын алат. Окей, кийинкиси дагы бир кроссовка. Так, каранын бул жерде башкача бир түрү бар экен. Фонун алып салабыз кайра. Erase color. Enable. Бул жерде мынакей ортодогу сүрөттүн кээ бирки жерлери жок болуп кетет. Аларды кайра коюш үчүн мына tolerance деген жерди, smooth деген жерлерди бир аз үстүндө иштеп алмаштырсак чыгат. Эми размерин алмаштырып, кайра экөөнү тууралайбыз. Кайра эле to back и акты өчүрөбүз. И сохраняем. Ошондо бизде азыр галереябызда эгерде карасак, мынакей 4 сүрөт болду. 1, 2, 3 и 4. Бул жерде эмне өзгөрдү? Бир гана кроссовкалардын өңү өзгөрдү. Калган бүт баары ошол бойдон эле турат. Эми муну кандай кылабыз? Кандай улантабыз? 4 сүрөт жасадык. Кроссовканын эле өзгөрүп калгандарын алмаштырган жокпуз. Эми KineMaster деген программага киребиз. Кайра башка программаларды өзгөртпөй. Телефондун памяти деле чыдабай калат болуш керек. Кечке бардык программалар түшүрөрсөк. Плюс размери 9-16 болсун. Муну биз эмне дейбиз? Instagram сториске коебуз деп айттык го. Так, ошого муну тандадык. Плюсту бастык, тандадык. Кийинки сүрөт плюс коштук. Кийинки сүрөт плюс коштук. Булар уже башкача болуп кетет экен. Кайра башынан баштап, кайра 2-3 жолдон коюп чыгабыз. Бул биз жасай турган видеонун узундугу, длительность бир 4-5 секунданы ашпайт. Бирок азыр кандай болот? Буларды длительностьтин биз ар бир сүрөттү аябай кыска кылып жасаганыбыз үчүн эмне болот? Жалпысынан бир 4-5 секундалык эле видео болот. Мына ошентип дагы бир жолдон кошойлу. Плюс, плюс, плюс и плюс. Хорошо. Окей. Мынакей азыр бизде бир канча жолдон баарын коштук. Эми кошкондон кийин
Булардын үстүнөн длительность менен иштейбиз. Так. Мындай пат-паттан өзгөрткөндө карагыла кандай болуп атат. Үстүндө эгер экран көрүнгөндө, мына уже бир аз анимацияга окшоп көрүнүп атат. Длительность азыр вообще караганда 1:21 болуп калыптыр. Эми бунун скорость менен иштейбиз. Азыр башта үстүнө музыкабызды да кошо албайлыбыз ыраазы. Так, мисалы бир музыка бул жерде бар. Көрөлү, кайсынысы туура келсе, кайсынысы жакшынакай чыкса, ошону иштетебиз. Эми азыр бул жерде пока музыка азыр бизге музыканын азырынча кереги жок. Неге? Анткени биз ушул бойдон видеону сохранять этип компьютерге сактап алабыз. Качество пока низкое. Могу бүткөндөн кийин анан скоростун алмаштырабыз. Болушунча кыскартабыз. Ошондо быстро алмаша турган болот. Үнүм угулган жокпу? Угулуп атат, Окей. Эми мына менин видеом уже даяр экен. Эми жанагы жасаган видеону кайра эле алып, анын скорости менен иштейбиз. Длительностьти өзгөртөбүз. Управление скоростью. Так, мынакей. Мындай десек. Өзгөргөн жок. Дагы бир жолу. Управление скоростью. Аудио, сохранить pitch. Окей. Иштетип көрөлү. Жок, туура эмес кылдым. Наоборот, скоростьту көбөйтүш керек. Мен азыр эмне кылып жагып салдым. Жагып салган үчүн эмне болду? Кайра наоборот видеом узарып кетти. Ошо айттым, что-то бир проблема болуп атат деп. Мынакей. Хорошо. Муну кайра видео түрүндө кайра сактайын. Анткени программанын максимальный скоростью менен видеону жасаганда деле больше не спрашивать. Анча деле мага керектүү скоростьта болбой атат. Так, дагы бир жолу плюс. Кана менин жасаганым вот. Эми ушуну үстүндө дагы бир жолу иштеп, дагы бир жолу скоростун алмаштырайын. Видеону тандадым, управление скоростью на максимальная скорость.
Так, 7,5, 7 деп көрөлү. Вот, эми окшоду. Эми биз бул жерге дагы бир жолу ошол видеону кошуп, дагы бир жолу скоростун ойнойбуз. Скоросту канча дедик? 8 болсун. Иштетели. Азыр менин экранда бат чыгып атат, бирок сиздерде ал жай чыгып аткан болушу мүмкүн. Азыр мен видео бүткөндөн кийин группага таштайм, ошол жактан жакшылап көрөсүздөр, сонун чыгат. Дагы бир жолу кошуп, дагы бир жолу скорость менен ойнойбуз. Ошондо жана айткандай эле 4-5 секундалык видео болсо жетиштүү болот. Скорость. Окей. Хорошо. Эми үстүнө музыкасын кошобуз. Так, бир эле музыка бар экен. Эң башынан баштап кошуш керек. Ошол жерде музыка кесилсин. Все. Эми видеобуз даяр. Азыр эми даяр болгон видеону мен мунун качествосын бир аз оңойто көтөрөлү. Азыр ушуну видеону группага жиберем. Өзүңүздөрдүн телефонуңуздардан көрсөңүздөр, ал жактан жакшынакай болуп чыгат. Экинчи кийинки тапшырмабызга өтөбүз. Ал жакта дагы бир мини рекламный ролик жасайбыз. Мен кайра телефондон киришим керек болот. Ал жакта дагы деле ошо Инстаграмдан, мисалы стористен же үстүнөн же посттон чыга турган бир кыскача ролик жасайбыз. Ал жерде дагы көбүнчө анимация менен иштейбиз, сүрөттөр менен иштейбиз, слойлор менен иштейбиз. Азыр мен анда кайра телефондон кирейин. Телефондогу зумду ачып, ал жактан экранды бөлүшөм. Окей. Так. Бул жерге деле мен материалдарын азыр сабак учурунда. Азыр кайра эле сабак учурунда керектүү материалдарды сиздер менен бөлүшүп, WhatsApp'ка сразу жиберем. Ошол жактан карап дагы жасай бересиңер. Хорошо, все, мен зумум иштеди. Экранды сразу ачайын. Оппа, кайра ачып кетти окшойт. Азайып кетти го кыздар. Баягы эле кана ким калды? Чыккандар кайра киришиптир. Все. Азыр биз бир гана KineMaster программасы менен иштейбиз. KineMaster программасында слойлорду колдонобуз. Программабызды ачайлы. Мен буларды примерно каерден алып атам идеяларды? Ошо өзүм деле Инстаграмга киргенде мага чыккан рекламаларды, идеяларын алып, примерно ушундай жасаса болот экен деген мага дагы жакшы идеялар келди. Итак, азыр бизде мына биринчи фонду алабыз. Экраныбыздын размери Инстаграмдын сторисине жараша, мындай телефондун экранына жараша узун болсун, ошого мына ортодогусун тандадык. Эми биз бул жерге биринчи бир фон алып келишибиз керек. Фонубуз мына шелковый ушундай бир фон болсун. Эмнеге шелковый фон? Анткени мунун үстүнө азыр духилерди реклама кылабыз. Духилерди кошобуз.
Чип калган окуучулар кайра эми кирип атат окшойт. Биз азыр бир гана фон коштук. Эми фондун үстүнө биринчи жазуу жаза баштайлы. Жазуу жазыш үчүн кайсыларды колдонобуз дегенбиз? Слойду басып, анан үстүнө муну кечээки сабакта кайра өттүк. Азыр распродажа деген жазайлы. Бул жазуу биринчи үстүнө чыксын. Жазуунун көрүнүшү менен иштейбиз. Цвет ак эле болсун, но свечение не желтый, а розовый болсун. Свечениянын размерин чоңойтобуз. Контур дагы кошуп койсок болот. Кайра эле не черный, а так розовыйга жакын дагы башкача бир цвет болсун. Ошондо жакшыраак көрүнөт. Все, текстибиздин көрүнүшү даяр. Эми текстке анимация беребиз. Анимация бул вход, биринчиси экранга кантип кирет. Ушундай болуп кирсин. Распродажа, потом бир аз турганы, жөн эле турганы общая анимация. Так, дрожание слишком болуп кетет экен, кольцо тоже не надо, плавание. Дождь жок. Мигать этсин и аягында чыгып кетет. Кандай болуп чыгып кетет? Выход дагы сразу тандайбыз. Скольжение вверх или вниз. Вниз өтүп кетсин. Хорошо. Эми көрөйлү. Жок. Так. Не болду? Общая анимация нет, жөн эле болсун. Ортодогу анимацияны кошпой эле коелу. Турат, анан акырын чыгып кетет. Эми бул текст чыгып атканда уже кийинки слой кошобуз. Кийинки слойдо астында эмне болсун? Духилерден, мына азыр распродажа духов дедик. Духилерден мисалы сүрөттөрү алмашып турат. Дагы бир слой мультимедиа, даунлоадда менде азыр мисалы биринчи сүрөтүм ушул болсун. Бул бирок текст бүтөйүн дегенде бул башталсын. Эми буга анимация беребиз. Кандай анимация? Бул мисалы общая анимация эмес. Биринчи видеого кандай кирет, кайсы анимация менен кирет? Скольжение вверх, скольжение вправо. Сол жактан оң жакка карап кирет. Анан кийин кайра аягында оң жактан кайра оң жакка карап чыгып кетет. Эми общий кандай болду көрөлү. Хорошо. Эми дагы бир духинин сүрөтүн кошобуз. Дагы бир жолу слой, мультимедиа. Эми кийинки сүрөттү кошойлу. Мисалы мына кокошаны. Бирок бул жерде фон бар экен. Фонду алганда уже билебиз. Цветовой ключ. Цветовой ключтөн включаем. Белый цветти алып салсын деп айтабыз. Белый алгандан кийин бул жердеги настройкаларын бир аз алмаштырабыз. Ошондо духибиз эптеп көрүндү. Фон азыр бул жерде розовый фонго, розовый сүрөттөр менен жакшы чыкпай калат. Албетте бул жерде башкача дагы бир фон, темныйраак фон берсек, сонун чыгат экен. Анын үстүндө дагы иштейбиз. Итак, эми азыр экинчи биздин сүрөтүбүзгө анимация берели. Биринчи каерде анимация бар жок экен көрүп алсак. Мынакей. Эмне болду анда? Биздин жаңы койгон сүрөтүбүз үстүнө чыгып кетти.
Муну астына жылдырып алсак жакшы болмок. Хорошо. Анда буга дагы анимация беребиз. Общая анимация бул мисалы сол жактан келсең, общая анимация эмес, просто анимацияга кириш болсун. Скольжение эми влево, оң жактан сол жакка карап кирсең, анан анимациясы бүткөндө чыгып атканда кайра скольжение влево болуп, сол жакка карап чыгып кетсин. Эми көрөлү. Так, булар бири-бирине азыр кичине жаап калат экен. Биринчи бизде Коко Шанель чыгып атат. Коко Шанель каяктан чыгып атат? Оң жактан сол жакка карап чыгып кетет. Демек, астындагындагы анимациясын ошондой кылайлы. Влево болсун, ошондо көрүнүшү жакшыраак болот экен. Сдвиг влево. И чыгышы дагы сдвиг влево болсун. Окей, дагы бир жолу көрөлү. Дагы бир сүрөт кошуп көрөлү, кандай болот экен акыркысы. Азыр бизде фон жакшы болбой калды. Фонду алмаштырсак жакшыраак билинет эле. Бул жерде так мунун башталган жерин мындай кылсак, ошондо эмне болду? Үч башка жерде, үч башка слойдо болду. Бул биринчиси. Эми биз акыркы кошулган духибизге дагы анимация берели. Бул дагы сол жакка чыгып кетет. Кириши сдвиг влево. Бул берилген турбайбы? Үчүнчүбүз жакшы көрүнбөй калыптыр. Акыркы сүрөтүбүздө эми өзүнчө бир слой ачтык. Буга эми ачылды, жана ачылбай атты эле. Так, эми ортодо экен. Бул ортодогу сүрөткө буга дагы фонун алып салабыз биринчи. Цветовой ключ кайра эле сүрөттү тандадык. Бул жактан цветовой ключ. Включаем. Цвет белый. Окей. Биринчи башталган жери үстүңкү бүтөйүн деген жерде болуш керек. Муну дагы жылдырабыз. Бири-бири менен поочередно, поочередно болсун дедим эле. Вот эми. Мына эми үч башка слой. Ушу слой менен иштегенде жүдөтөт ушинтип. Вот так. Эми үч башка слой болгусу келбей жатат жада. Хорошо, анда мындай кылайлы. Бирөө бир жакта, бирөө бир жакта болсун. Ошондо бири-бирине жүдөтпөйт, тийишпейт, жакшынакай эле болуп турат. Бул жерде турөрсүн.
Экинчи сүрөтүбүз үстүракта бул жерде, астыңкы сүрөтүбүз болсо мына бул жерде болсун. Эми иштетип көрөлү. Азыр биздин үчүнчү сүрөтүбүздө проблема болуп атат. Цветовой ключту иштеттик, бирок ал настройкаларына биз өзгөртпөгөн үчүн көрүнбөй жатат. Азыр мына эми бир аз көрүндү. Цветовой ключ. Где наш цветовой ключ? Вот. Жок, бул андай катуу иштегиси келбей атат. Хорошо, давайте муну өчүрөлү. Анда дагы башка сүрөттү кошобуз. Мультимедиа. Мынакей бул дагы башка сүрөтүбүз бар. 3/3 башка слой дедик. Муну дагы бир жолу цветовой ключ. Бул бар. Бул сүрөтүбүз. Настройкасын эми алмаштырат экенбиз. Көрбөй калыптырмын. Так, жазуусу аябай эле көп туруп калып атат. Все, эми муну бияк жактан баштайлы. Все. Дагы бир жолу иштетип көрөлү.